Ош шаары жана Ош облусу боюнча ички иштер башкармалыгына Кара Суу районунун тургуну айдоочулук менен алектенген бир тууганы дайынсыз жоголгонун айтып, арыз менен кайрылган. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө издөөгө алынган таксисттин унаасы ушул жылдын 9 декабрында 2-борбордун Мадымаров көчөсүнөн табылган. Андан сырткары автомашинанын алыс эмес жерден дагы анын орундугунун төшөкчөсү жана ошо жоголгон адамдын бир бут кийими табылган. Бул кандайдыр бир кылмыш болгонуна шек жаратып, иликтөө иштеринин жүрүшүндө ушундай кылмышка тиешеси бар адам катары 2 адам аныкталган. Алар 1990-жылы туулган Ош шаарынын тургундары. Бул фактыга тиешеси бар делип кармалган Ош шаарынын тургуну камакка алынган. Анын айтымында айдоочу менен кылмышка шектүүнүн ортосунда уюлдук телефонго байланыштуу чыр чыккан. Талашты сүйлөшүү жолу менен жөнгө сала албаган тарап айдоочуга бир канча жолу бычак менен уруп, өлтүрүүгө чейин барган. Машина ичинде эле мушташып кеттик. Анан кичинекей бычак менен бел бөлүгүнө урдум. Андан соң мойнуна 3-4 жолу бычак менен урганымды билем. Өмүрүн сактап калайын деп ооруканага жеткирүүнү ойлодум. Бирок милицияга колго түшүп, камалып кетүүдөн корктум. Точно билемин, 2-3 марта бычак урганмын, точно билемин. Айыпталып жаткан жаран изин жашыруу максатында өлтүрүлгөн айдоочунун 2 колун байлап, жансыз денени Амир Темур каналына алып барып таштаган. Анын көрсөтмөсүнө ылайык тартип сакчылары киши колдуу болгон Кара Суу районунун 38 жаштагы тургунун суу ичинен алып чыгышты. Жансыз денеси үстүндө свитер кийилген. Колдору жип менен байланган. Тергөөнүн жүрүшүндө киши өлтүрүүгө шектелген тарап жалгыз эместиги аныкталган. Анын шериги 1990-жылы туулган, Ош шаарынын тургуну изин жашырууга үлгүргөн. Учурда искубарлар тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Кылмыш жаза кодексинин 97 адам өлтүрүү фактысынын негизинде кылмыш иши козголуп жатат. Ал эми бул жарандын кылмышка шектүү шериги учурда издөөдө, аны кармадагы мезгилдин ичинде ойлойбуз, аны жакын арада кармалат сөзсүз. Ал эми маркумдун жакындары милиция кызматкерлери тергөөнү канчалык так алып барбасын, акыр аягында коррупцияга малынган сот системасы камкордук менен киши өлтүрүүгө барган тарапты адилеттүү жазага тартаарына ишенбей турушат. Андыктан жалпы коомчулуктун бул кылмышка карата кандай чечим чыгаарын көзөмөлгө алып туруусун эп көрүшөт. Ошол сотпу, прокуратура башкабы, уругу бар менде, простой энеси бар, эже сиңдиси бар. Кудайга карап адилет чечим чыгарыш керек. Эч менде кан жуткан эне болбосун мындан кийин. Билбейм бу заманга. Билбеймин. Дагы эми ишенбей турам. Ошондо ушинтип мыйзам чегинде деп эле бир кандайдыр бир дагы бир жеңилдик берип, бир аяк биягынан бурмалатып койбосо деген бир ойдобуз да. Маркумдун артында 3 баласы менен жубайы жалгыз бой калды. Көз жашын тыя албаган келинчеги да күйөөсүн арзыбаган кол телефонуна байланыштуу өлтүргөн кылмышкерлер татыктуу жазаланышын гана каалайт. Андыктан үй бүлөнүн бул талабын ишке ашыруу жагы тергөөчүлөрдүн тыкыр иликтөөсү менен катар сот адилеттүүлүгүнөн көз каранды. Күндөп атасын сурашат. Больницага жатты дейм, машинасын оңдоп келет дейм. Дагы көп суроо беришет. Жооп деле таба албай калам. Кантип күн кечиребиз 3 балам. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары.